Кыш алды менен өрт коопсуздугун алдын алуу максатында өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үй аралап элдерге түшүндүрүү иштерин башташат. Бул аракет кышкысын үй жылыткычтардан, электр жабдуулардын кыска чыңалуусунан келип чыккан тилсиз жоонун алдын алуу, ошондой эле турак жайын көмүр менен жылыткан үйлөрдө уулануунун алдын алуу максатын көздөйт. Онда печканы дагы колдонуп атканда этият кыласыздар да. Ушундай сайга абалда койбоңуздар эч качан. Жок, бул мана. Жок, бул жеңилтилген азыр себеп дегенде көбүнчөсү мына жеңилтилге жанагындай ишенич жок да, мисалычы. Гарантия бербейсиз, мисалы. Көп жерлерде азыр ушунун артынан мисалы сайып холодильникке коюп кетип атат муздаткычка. Баягы свет өчүп күйгөн учурда ток улуу келгенде баягы күйүп кетип атат ошол себептенчи. Печканы койгон экен. Эже мыналардан бирок ушундай материалдарды бир аз алысыраак койгонго аракет кылыңыздар, а? Эми билип болбойт, жанагындай чоң болушу мүмкүн. Анан мооларды орноткондо дагы мындай жерлерди кате жапканга аракет кылыңыздар. Билип болбойт да. Биздерди тыгып атат элек, азыр энди жакканыбызга. Муну караңызчы, буягында немелерден ерип түшкөн да. Жамгыр жааса кирип кетип атат да. Ошо жамгырдан ошондо дагы жанагындай неме кылышыңыздар керек да, үстүгө хотя бы жанагындай крышка коюп жаап. Өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан түшүндүрүштөрүн аябай көп жүргүзүп атабыз. Себеп дегенде ар кандай кырсык болот экен. Эми бир гана эле өрт кырсыгы эмес, табигый кырсыктар да көп болуп атат. Себеп дегенде жер титирөө, сел жүрүү. Азыркы кезде, азыркы кыш мезгилинде көбүнчөсү ар бирөө ошо меш колдонгон себебинен өрт кырсыгы көп келип чыккан себебинен түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнүбүз себеби ошол. Муну менен катар өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Баткен шаарындагы бир катар ишканаларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мекемелердин өрт коопсуздугун алдын алуу жана өрт чыкканда керектелүүчү шаймандары текшерилди. Артында шаймандар бар. İçindечи. Описин түзүппү? Описин түзүп койгон. Ошондо түзүп койгон, кандай чирачылык бар. Мисалы каякта турат. Ошондо жазып коюңуздар. Караболканада же өзүңүздө мисалы ачкычты кип сразу билиш керек да. Караболканада турат, Бул өзү ачык туруш керек. Сен айткан көргөзмө боюнча палатный ошо жерде. Белгилей кетсек, үстүздөгү жылдын 10 айында Баткен шаар аймагында өрт чыккан 40 учур катталган. Былтыр 10 айда 48 өрт кырсыгы катталган болчу. Айбегим Набиева, Расул Акматов, жаңылыктар.